Биз кайрымдуулук мекемеси катары ушул Дордойдун конуштарындагы ушул өтө социалдык өзгөчө коргоого муктаж болгон конуштарды кыдырып, муктаж жарандарга кайрымдуулук азык түлүктөрдү таркатып жүрүүдө көптөгөн ушуларга күбө болуп жатабыз. Ушул человеческий фактор деп коебу, ушул ГБК квартальныйлар өздөрүнүн жакын инсандарына гана берип, өзүнүн гана бир тааныш адамдарына же кандайдыр бир шайлоодо добушка ээ болуп турган адамдарга гана берип, кээ бир статусу жок же бир квартирада жашаган же пропискасы жок адамдарга бербейт деген жарандардан нааразычылыктар көп угулуп атат. Мисалы бизге азыр ушул Ак Жар конушунун тургундары айтып атат, ал жерде квартальный менен жеке жарандардын ортосунда көп чоң ызы чуу чыкты. Анткени жарандар ошол квартальный үйүнө киргенде ал үйүнүн ичине жарымдан көп кылып продукттарын чогултуп алыптыр деп ушундай бир элдерден нааразычылыктар болуп жатат да. Ошондуктан биз айтаар элек, өкмөт ушуну көзгө алып, жогору жактагы бар, ылдый жактагы эмедеги квартальныйлар болуп, ошого да катуураак бир комиссия алып көзөмөлдөп койсо, контролдоп койсо жакшыраак. Анан ар бир айылга кире бериш жерде блокпосттор бар. Ошол блокпосттордон жеке кайрымдуулук алып келген жарандарды киргизбей, жалаң өкмөттүн эмеси менен биргеликте киргизсе, анткени список бардыгы бир список болсо, түндүккө бизде азыр продукта боюнча атайын өкмөттүн астында, республика штабынын астында список түзүлүп иштеп атат. Бардык кайрымдуулук берип жаткан адамдар бир тизменин негизинде берсе, ошондо жалпы элге жумурачытка тийгиз этет эле деген сунушту айтып жатабыз да. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн ушул өкмөт тарабынан ушу жеке кайрымдуу жарандардын атынан берилип аткан жардамдар, ушул кайрымдуулук фонддордун берилип аткан жардамы канчалык даректүү жетип аткандыгы боюнча бир карап көрөлү деп, мына биз азыр жаңы конуштардын биринде жүрөбүз. Тилекке каршы азыр мына айтылган нааразычылыктар жок эмес. Ошондуктан мына адамдык факторлор иштеп атат. Мен айтып кетейин дегеним, бүгүнкү күндө Кыргызстанда адамдарды мына шаардык же шаардык эмес, же пропискасы бар, пропискасы жок, же болбосо кызыл китеби бар, кызыл китеби жок деп бөлө турган күн эмес, заман эмес. Ошондуктан биз мына өкмөт тарабынан атайын мына биздин министрликтин алдында атайын депозиттик счет ачылган, ага бир топ акчалар келип түшүп атат. Ал акчаларды биз ушу жергиликтүү бийликтин тизмеси менен, ошолордун запросу менен биз бөлүп берүү аракетибизди жасап атабыз. Кудай буюрса мына өкмөт башчысы дагы азыр чечим кабыл алды, бюджеттин эсебинен дагы чоң акчалар бөлүнөт. Эми урматтуу жетекчилер, урматтуу өкмөттүн ушу областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, урматтуу акимдер, урматтуу ушу айыл өкмөттүн жетекчилери, айыл башчылар, квартальныйлар, мен сиздерден суранат элем. Ушу бүгүнкү жардамды адилеттүү, бардыгына бирдей даректүү таратып берели. Мына азыр айрыкча мына Бишкекте, Бишкектин тегерегиндеги болуп аткан жаңы конуштарда ушул турмуштун же болбосо тагдырдын сыноосу менен Бишкекке келип калып, убактынча жашап аткандар бар. Анын ичинен бүгүнкү күндө мына гемодиализде жатып, ушул 6 айдан бери, 5 айдан бери гемодиализ алып атам. Мына жерде жаңы конуштарда квартирада жашап атам, биздин тизмебизди албай атат деген кайрылыштар болуп атат. Кээ бирөөлөр ошол жанбагайын деп, ошо турмушту жылдырайын, ушул кичине болсо да бул жерден бир жумуш таап иштейин деп келген адамдарыбыз дагы пропискасы жок, ушундай ар кандай жаңы конуштарда жашап аткан адамдар бар. Ошондуктан мен айтып кетейин, бүгүнкү тизмелер эч бир ушундай статусуна карабастан, жагдайына карабастан бардык жарандарыбыз, булар бардыгы Кыргызстандын жараны, биз үчүн бардыгы бирдей. Ошондуктан биз тизмени бардыгыны ылгабастан, бардыгыны киргизип, бардыгына жардам берүү аракетибизди көрөбүз. Кудай буюрса, мына биздин өнөктөштөр, биздин достор, биздин кайрымдуу адамдар четте калган жок. Мамлекет дагы өз жардамын берет. Мына бүгүн Кудай буюрса чечим чыкса, чоң суммадагы акча бөлүнөт. Ошондуктан мен кайрыларым ушу жергиликтүү бийликтин жетекчилери 1227.түндүк.kg сайтына атайын бирдиктүү системаны киргиздик. Мына орустардын бир сөзү бар: не было бы счастья, да несчастье помогло деп. Ушул ишти биз мурда тынч заманда жасап коюшубуз керек эле, бирок эми ошондой болсо да мына ушул башыбызга ушул оор күндөр түшүп, ушул күндө биз ушул системаны бүгүн жасаганга мүмкүнчүлүк болду. Бардык жарандарыбызды ошол тизмеге киргизели. Ошол жерде бизде эртеңки күнү отчет бергендей бололу. Мына мен ошо ар кандай кайрымдуулук фонддордон, ар кандай жарандардан, ар кандай
булактардан жардам алып аткан адам эртең ушул алган аманатка жооп бергендей болуш үчүн атайын ушул түндүк системасыны ишке киргиздик. Бардык ким жардам бербесин ушул түндүк системасына киргизип, 12-27 түндүк KG системасына киргизип, биринчиден биз бул аркылуу жардам тегиз бардыгына бирдей жетүүнү камсыз кылабыз. Экинчи жагыдан эртеңки күндө мындай отчетность, жоопкерчилик болот. Себеби биз ар бир килограммга, ар бир сомго жооп бергендей болушубуз керек. Ошондуктан урматтуу жетекчилер, 12-27 түндүк KG системасы менен иштеңиздер. Ал эми бүгүнкү күндө ушул жардамга муктаж болгон адамдар, сиздер өзүңүздөр ушул системага өзүңүздөр кирип катталганга толук мүмкүнчүлүк бар. Баарыңыздарды чакырып кетем, ушул системага катталыңыздар. Кудай буйрса, бардыгыңыздарга жардам беребиз жана ар бир дөмөрчүгө берген жардамыңыздарга жоопту отчетубузду беребиз.